Саламатсыңарбы, балдар? Саламатчылык. Балдар, биз бүгүн буга чейинки биздин программабыз бар, көп тилдүүлүк боюнча. Ошол көп тилдүүлүк боюнча биз өзүбүздүн бүгүн темабызды өтөбүз. Биз орус мектеби болгондуктан, автордук окуу тарбия мектеби болгондуктан, орус мектеби болгондуктан биз өзүбүз тандап алган кыргыз тил сабагын өтөбүз. Азыр биз биринчи мен сиздерге теманы түшүндүрбөстөн, мен сиздерге биринчи сүрөт аркылуу түшүндүрүп кетем. Кана балдар, бул экрандан эмнени көрүп жатасыңар? Сиз бул экрандан саатты көрүп жатабыз. Саатты көрүп жатасыз. Эмне себептен ал сааттын бөлүгүн көрүп жатасыздар? Азаматсыңар, жакшы. Дагы эмнени биле алат экенбиз? Дагы эмнелерди көрүп жатабыз? Арсен? Азаматсыңар, жакшы. Дагы кана балдар, биз азыр сүрөт аркылуу эмнени көрүп жаткандыгыбызды айтып бере алабыз. Кана башында биринчи бул сүрөттөн эмнени көрдүңөр? Алия? Сүрөттө бала турганын көрүп. Азаматсыңар, дагы андан ары жуулап кете беребиз. Баланын күн тартиби экенин билип жатабыз, окуучулар кайда бара жаткандыгын да көрүп жатабыз. Аяна? Жакшы, азаматсыңар. Ошондо балдар, эмне себептен баланын күн тартиби экенин бизге белгилүү болду окшойт, Бүгүнкү темабыз кандай экени да белгилүү болду окшойт. Силердин оюңар боюнча эмнени бүгүнкү өтүлө турган темабыз кандай деп ойлойсуздар? Убакыт да. Дагы? Альбина? Саат экенин биле кеткенбиз. Дагы эмнени ушул сааттар аркылуу эмнени биле алабыз? Баланын күн тартиби экенин биле аткенбиз. Кандай анда биздин бүгүнкү өтүлө турган темабыз? Менин күн тартибим. Менин күн тартибим. Бул тема силерге белгилүү болуш керек, Менин күн тартибим дегени бул бир күндүк эмнебиз? Күн тартибибиз, Кана Арсен айтып койчу, менин күн тартибим деп кандай түшүнөсүң? Убакытты туура колдон, азаматсың, жакшы. Күн тартиби деген ал менин күндө жасап жүргөн сабактарым, көңүлдөрүм. Азаматсың, жакшы. Диана? Күндө жасаган эле көңүлдөрүбүздү күн тартиби. Азаматсың, жакшы. Биз бүгүнкү өтүлө турган темабыздын максатын түшүндүрүп кетейин силерге. Биз бири-бирибизге берип аткан суроолорго балдар өздөрүнүн оюн бири-биринен уга аласыңар, жана бири-бирине берип аткан суроолорго так жана туура жооп бергенге аракет кылабыз. Жана берилип аткан суроолор аркылуу жана биз бүгүнкү өтүлө турган темада убакытка байланыштуу мүчөлөрдү дагы белгилеп өтөбүз. Кайсы мүчөлөр аркылуу биз убакытты белгилеп алат экенбиз? Баарыбыз чогуу кайталап алалы. Да, де, до, дө, дан, ден, дон, дөн, га, ге, го, гө. Азаматсыңар. Биз бүгүнкү убакытты колдонуу үчүн да, де, дө, дан, ден, дөн мүчөлөр аркылуу биз убакытты айтылат экенбиз. Азыр биз көпчектин ордуна мүчөлөрдү улап, сүйлөмдөрдү толуктайт экенбиз. Алия? Асан, сен саат канчада турасың? Кайсы мүчөсү уланып атат? Асан, сен саат канчада турасың? Бул жерде мүчө кайсы болуп атат? Да мүчөсү. Андан кийин, Аяна? Мен саат 6-да турамын. Кайсы мүчөсү экен? Да мүчөсү, азаматсыңар. Андан кийин Альбина? Сен саат канчада тамактанасың? Сен саат канчада тамактанасың? Да мүчөсү экен бул жерде дагы. Андан кийинкисин? Мен саат 11-де тамактанам. Мен саат 11-де тамактанамын. Де мүчөсү экен. Андан кийин Амир? Мектепке саат канчада барасың? Мектепке саат канчада барасың? Азаматсыңар, жакшы экен. Түшкү тамакты ичесиң дедик. Мүчө кайсы мүчөнү улап? Аружан? Түшкү тамакты канчада ичесиң? Түшкү тамакты Түшкү тамакты 2-де ичемин. Түшкү тамакты саат 2-де ичемин. Азаматсың. Андан кийинкисин? Сабакка саат канчада келесиң? Сабакка саат канчада келесиң? Жакшы. Канчада келет экенсиз, Диана? Сабакка саат 2-де келемин. Сабакка саат 2-де келемин. Азаматсың, жакшы. Азыр мындай кылабыз, балдар. Мен сиздерге азыр жазуу түрүндөгү тапшырманы берем. Ушул жазуу түрүндөгү тапшырмаларды ар бирибиз 5 минуттан ичинде аткарып бүтөбүз дагы, анан ошол тапшырмаларга жооп беребиз.
Бул жазуу түрүндөгү тапшырма. Бул жерде окуучунун бир күндүк тартиби Аида эмне кылат деген суроо берилет. Ошо Аиданын бир күндүк тартиби боюнча жазуу түрүндө жоопторун жазып чыгабыз. Аида эртең менен саат 7-де турат. Азаматсың сага быйтыкча. Андан кийин Аруке 7:30 эртең менен тамагын ичет. 7:30 эртең мененки тамагын ичет. Азаматсың. Аружан Saat 8'den 12'ye çeyin mektepte болот. Saat 8'den 12'ge чейин мектепте болот. Азаматсың. Андан кийин 12:30 үйгө келет. Азаматсың. Андан кийин Тамагын ичет. түшкү тамагын ичет экен. Азаматсың, жакшы. Андан кийин музыкалык мектепке барат. Андан кийин комузда ойнойт. Азаматсың, жакшы. Үйгө келип апасына жардам берет. Кечки тамагын ичет, сабагын даярдайт, жазайт. Азаматсың, жакшы. Андан кийин сабагын окуйт. Азаматсың. Ширин? Музыка угат, дагы телевизор көрөт. Азаматсың. Саат 10-до жатат экен. Азаматсың, жакшы. Андан кийин ал биз дагы ушул Аидадай үлгүлүү окуучубузбу? Кана өзүнүн бир аз болсо дагы биз бүгүнкү темага байланыштуу болуп, ким өзүнүн күн тартибин айтып бере алат? Альбина? Мен эртең менен saat 7:30 турам. Андан кийин бети колумду жууп, тамак ичем. Андан кийин бийге барам. Бийден кийин мектепке барып окуймун. Үйгө келип, кечки тамагымды ичип, сабактарымды жасап, кичине телевизор көрүп, анан уктаймын. Азаматсың, жакшы. Альбина, сага дагы бир быйтыкча. Жакшы. Андан кийин Алия? Мен эртең менен саат 7'de турам. Бети колумду жууп, тамагымды ичем. Төшөгүмдү жыйнайм. Жакшы. Азаматсың. Идишти жууп, анан кийин мектепке кетем. Жакшы, Азамат. Мектептен сабактарымды окуп, мектептен келип, сабагымды жасайм. Жакшы. Сабакты жасап бүтүп, телевизор көрөм. Андан кийин уктайм. Азаматсың, сага дагы бир быйтыкча. Кел Арсен. Мен эртең мененки саат 7'de турам. 7'den 30'ga чейин. 7'den 30 мүнөт өткөн. 30 мүнөт. 7:30га чейин. 7:30дан кийин Кол бетимди жуйм. 7:30дан 8'ge чейин тамактанам. Жакшы. 8'den 8:30га чейин эшикке чыгып. Сен эс алуу күнүңдү айтып жатасың, Арсен? Сен сабакка эмес, эс алуу күнүңдү айтып жатасың. Сен 8:30дан 8'де 8:30га чейин эшикте эс аласың, 8:30да үйгө келип, 8:30дан 12'ge чейин сабактарымды жазып кайталайм. Азаматсың, жакшы, Арсен. Сага дагы бир быйтыкча. Жакшы. Аружан? Мен эртең менен saat 10'da турам. 11'de тамактанам. Анан апама жардам берем. Saat 1'de мектепке барам. Сабак окуйм. Анан үйгө saat 7'de келем. Эс алам. Анан saat 8'lerde сабагымды кылып, saat 9'da жатам. Азаматсың. Аружан, сага дагы бир быйтыкча. Жакшы. Биз өзүбүздүн ар бир күнүмдүк тартибибизди айтып алдык окшойбуз, Анан өзүбүз эле жазап келгендей, азыр биз саат аркылуу биз мүчөлөрдү дагы бир сыйра кайталап алалы. Азыр саат канча болду? Сен? Ондон 30
5 мүнөт өттү экен. Азаматсың, жакшы. Андан кийин саат канча болду Аяна? 3-төн 35 мүнөт өтүптүр. Азаматсың, жакшы. Андан кийин Аяна? 7-ден 35 мүнөт өтүптүр. Андан кийин? 7-ден 35 мүнөт. Кайра айтабыз. 3-төн канча мүнөт өтүптүр? 3-төн 40 мүнөт өтүптүр. Андан кийин? 6-дан 35 мүнөт өтүптүр. Азаматсыңар, жакшы. Бизди өзүбүздүн бүгүнкү темабызды жыйынтыктап алдык. Бүгүнкү тема кимге түшүнүктүү болду? Баарыбызга эле түшүнүктүү болду окшойт. Анткени биз баарыбыз өзүбүздүн күн тартибибизди күнүмдүк жашообузда эмне кылып жүрөбүз? Колдонуп, аткарып жүрөбүз. Бүгүнкү темадан кимгиңерге эң жакканы кайсыл болду? Азаматсың, жакшы. Дагы Альбина? жазуу түрүндө Аида эмне кылат деген. Текстсиз жазуу түрүндөгү жагыптыр. Алия? Тартибибизди? Өзүңөрдүн күн тартибиңер айтып бергени жагыптыр. Азаматсыңар, жакшы. Анда биз бүгүнкү силерге темаңар түшүнүктүү болсо, анда мындай кылабыз. Үйгө тапшырма берилет. Өзүңөрдүн күн тартибиңерди жазуу түрүндө Альбина сыяктуу кылып жазып келебиз. Саат канчада турасыңар, саат тургандан кимге жардам бересиңер, эмне кыласыңар, бардыгын дептерибизге жазуу түрүндө жазып келебиз. Ушу менен бүгүнкү темабыз, менин күн тартибим темасы менен бүгүнкү темабызды жыйынтыктайбыз. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.